Qurban ayt күнү эрте менен эрте туруу сүннөт болот. Эрте менен эрте туралы. Эгер колдон келсе жаңы кийимдерди кийип, гусул алып, мисвак кылып, атырларды сүртүп, жаңы кийим болбосо ошол кийимдерди жууп, тазалап, жасанып, кооздонуп алып туруп, анан биз ошол намаз окуй турган эртерээк келгенге аракет кылышыбыз керек. Анан намаз окуй турган жерге келип, ал жерден биз айт намазын баарыбыз буюрса окуйбуз мечиттерде. Жана намаз окуп бүткөндөн кийин баарыбыз ошо жөө келгенге аракет кылышыбыз керек экен. А кайсы жол менен биз келген болсок, ошол экинчи башка жол менен кайтканыбыз дагы бул сүннөт болот экен. Жана ошондой эле эрте менен эрте келүү сүннөт. Анан эрте менен эчтеке жебей келген сүннөт. Эчтеке жебей келген сүннөт. Ошол курбандык чалгандан кийин ошол эң биринчи эгер мүмкүн болсо курбандыктын ошол этинен ооз тийсек бул дагы жакшы болот. Анан дагы бир хадисте келет, буну да айтып коюш керек. Эгерде кимде ким пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам айткан, эгерде кимде ким курбандыкка жаныбарды малды эгер курбандык чала турган болсо, ал адам ошол курбандыкка чалганга чейин ошол Зулхижжанын башы күнүнөн баштап акыркы күнүнө чейин түгүн албасын, тырмагын албасын дейт. Бирок бул мустахаб амал. Эгер бирок алып койсо эчтеке болбойт, эч кандай күнөө жок. Тырмагын алып койсо деле болот, түктөрүн алып койсо деле боло берет. Ооба, эгер бир адам жок мен сооп аламын десе, мындай мустахаб амал бул. Тырмагын албай жүрсө, түктөрүн албай жүрсө, буга бул мустахаб амал, ага сооп берилет. Бирок анда да бир шарт бар да. Ал шарт кайсы? Эгер ошол тырмагын жана түктөрүн алган 40 күн толо элек болсо, эгер 40 күнүн ашып кете турган болсо, же ал ошол курбан айтка чейин эгер тырмагын албай жүрсө, түктөрүн албайса 40 күнүн ашып кете турган болсо, анда важип болуп калат. Сен 40 күндөн узак мөөнөткө тырмакты албай жүрүш, бул түктөрдү албай жүрүш, бул шарият тыюу салган бул нерсеге. Ошол нерседе демек бул бир мустахаб амал. Анан кээ бирлер ушул нерсени бул сөзсүз экен деп алгандар бар. Жок, андай эмес. Бул бир мустахаб амал. Эгер бирөө тырмагын алып койсо деле, түктөрүн алып койсо деле эчтеке болбойт.